Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, экранга жакыныраак келип, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы органикалык дүйнөнүн тарыхый өрчүшү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер эволюциянын башкы багыттары, биологиялык прогресс, биологиялык регресс, жана ошондой эле идеоадаптация, ароморфоз, жалпы дегенерация жана жер бетиндеги тиричиликтин пайда болуу тарыхы, доорлор жана андагы жаныбарлар дүйнөсүнүн, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн өрчүшү тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Силер буга чейин тиричилик кантип пайда боло тургандыгы тууралуу гипотезалар менен таанышкансыңар. Деги эле адам баласы жаралгандан тартып тиричилик кантип пайда болгон, биз кантип өөрчүгөнбүз деген суроо бушайман кылып келген. Ал тууралуу бир топ окумуштуулар өзлөрүнүн ой пикирлерин, гипотезаларын келтирген. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз ошол келтирген гипотезалардын кайсынысы теорияга айланган жана органикалык дүйнө кантип өөрчүгөн деген теманын алкагында болмокчу. Анда сөз башынан болсун. Алгач биз ушул гипотезалардын ичинен теорияга айланган биохимиялык эволюциянын теориясына кайрылалы. Ага негиз салуучулар Александр Иванович Апарин жана ошондой эле Холдейн Джон Бёрдан Сандерсон болуп эсептелинет. Бул инсандар тиричиликтин жер бетинде пайда болушун органикалык эмес заттардан пайда болот деп абиогенез жолун келтиришкен. Алардын айтуусу боюнча, башкача айтканда биохимиялык эволюциянын теориясы боюнча, жер бетинде тиричиликтин пайда болушу 4 этаптан турат. Алгачкы этап, же болбосо биринчи этап. Алгачкы атмосферадагы газдардан жөнөкөй органикалык заттардын пайда болушу. Алгачкы атмосфералык газдарда органикалык эмес заттар болгон, дал ошол газдардан жөнөкөй органикалык заттар, мисалы, органикалык заттардын мономерлери болгон аминокислоталар, май кислоталары, нуклеотиддер жана башкалар пайда болгон. Сууда албетте. Экинчи этап маанилүү органикалык заттар, мисалы белоктор, нуклеин кислоталары, майлардан абиогендик синтез жүргөн. Андан ары үчүнчү этапта органикалык заттардын топтолуп сырткы чөйрөдөн обочолонушу. Биз билебиз, буга чейин коацерва тамчылары деген түшүнүктү уктук беле. Мен азыр сабактын жүрүшүндө да силерге көрсөтөм. Демек ушул органикалык заттар сыртынан майсымал заттар менен капталып, чөйрөдөн обочолонгон. Ошол тамчыларды биз коацерва тамчылары деп коебуз. Апарин менен Холдейн дагы ушул алгачкы тиричиликтин пайда болушунда алгачкы океан деңиздерди кадимки эле шорпо сыяктуу элестеткен. Ичинде көптөгөн органикалык заттарды кармаган ушул коацерва тамчылары бар океан деп салыштырган. Төртүнчү этап. Тирүү организмдерге тиешелүү касиеттерге ээ жөнөкөй клеткалардын пайда болушу, же болбосо эволюциясы. Алгачкы 3 этап, биринчи, экинчи, үчүнчү этап бул химиялык эволюция этабы деп аталат. Ал эми 4-чү этап болсо биологиялык эволюция этабы. Эмне себептен десеңер, алгачкы этапта органикалык эмес заттардан органикалык заттар пайда болуп атат. Ал эми 4-чү этапта гана тирүү организмдерге тиешелүү касиеттерге ээ жөнөкөй клеткалар, жөнөкөй тирүү формалар пайда болуп жатат. Ошондуктан бул этапты биологиялык этап деп айтабыз. Эгерде биз жерде тиричиликтин пайда болушу жана өрчүшүн геохронологиялык схемага сала турган болсок, анда төмөндөгүдөй. Алгачкы күн системасынын пайда болушу мындан 5 миллиард жыл илгери пайда болгон. Демек, андан кийин жер дагы калыптанган. Биз билебиз, күн системасында жер өзүнүн алган орду боюнча да, формасы боюнча да, өлчөмү боюнча да ушул тиричилик пайда болушуна ыңгайлуу планета болуп эсептелинет. Андан кийинки жердин пайда болушунан кийин химиялык эволюция этаптарын 3 этапты биз санап өттүк, жогоруда. Андан кийин биологиялык эволюция башталат. Бүгүнкү сабагыбыз дал ушул биологиялык эволюция, башкача айтканда органикалык дүйнөнүн тарыхый өрчүшү болуп эсептелинет. Аны үйрөнүү үчүн биз эраларгачы, доорлорго кайрылалы. Мындан 3500 миллион жыл илгери архей эрасы, андан кийин 2700 миллион жыл илгери протерозой эрасы, андан соң 570 миллион жыл илгери палеозой эрасы, андан кийин 230 миллион жыл илгери мезозой жана 67 миллион жыл илгери кайнозой эралары жүргөн.
Эми биз бүгүнкү сабакта ушул ар бир эрада кандай тиричиликтин өөрчүшү жүргөндүгүн карап өтөбүз. Ал үчүн биз дагы майдалап бөлүп алалы, себеби эралар булар биз билебиз, булар миллион жылдыктарды өз ичине камтыйт. Эралар мезгилдерге ажырайт. Архей, протерозойду мезгилдерге бөлбөйбүз. Ал эми палеозой болсо өз ичинен Перм, таш көмүр, Дивон, Силур, Ордовик жана Кембрий деген мезгилдерге ажырайт. Мезозой болсо 3 мезгилге ажырайт: Бор, Юра жана Триас. Ал эми Кайнозой болсо бул антропогенге, неогенге, палеогенге ажырайт. Биз бул геохронологиялык таблицаны окуганда аягынан өйдө окуйбуз дайыма. Демек ошондуктан акыркы мезгил бул антропоген экен, көрүп турасыңарбы? Бизге жакын, бага аз убакыттын ичинде жүргөн мезгил так ушул Кайнозой эрасындагы антропоген мезгили болуп эсептелинет. Анда биз ушул мезгилдердин же эралардын ар бирине кайрылып көрөлү, адегенде тиричиликтин органикалык дүйнөнүн өөрчүшүнүн Архей эрасындагы абалына кайрылып көрөлү. Архей биз жогоруда айтып өттүк, 3500 миллион жыл илгери тиричилик пайда болгон деп. Алгачкы океан деңиздерде тиричилик жок эсе болгон. Мынакей ушундай абалда болгон, көрүп турасыңарбы? Жердин дээрлик көпчүлүк пайызын суулар, океандар ээлеген дагы ошол жерде тиричилик жүргөн. Алгачкы тиричилик ушул коацерват тамчыларынын пайда болушу менен байланышта дедик. Мынакей мен силерге коацерват тамчыларын көрсөтүп турам. Апарин менен Холдейнин айтуусу боюнча ушул алгачкы океан деңиздер кадимки эле шорпону элестеткен. Коацерват тамчыларынын чоңдуктары көрүнүп турат, 20 нанометрге чейин жеткен. Тирүү организмдерге тиешелүү болгон касиеттерден булар бири-бири менен кошулууга жана бөлүнүүгө жөндөмдүү болгон, жана сыртынан липид менен капталган. Демек, бул бүгүнкү күндө дагы ушул клетканын сырткы кабында плазмалык мембрананын негизги курамы липидтер түзөт го. Ошол себептен сыртынан липид менен капталып, ичинде болсо белок, нуклеин кислоталары болгон. Дал ушулар алгачкы тирүү организмдердин башталмасын берген. Алгачкы пайда болгон тирүү организмдер гетеротрофтор болгон, алар даяр азык зат менен азыктанган. Андан кийин автотрофтуу организмдер пайда болгон. Себеби органикалык заттардын саны дагы азайган. Анан алар аргасыздан күндөн келген энергияны пайдаланып, органикалык эмес заттардан органикалык заттарды синтездеп, фотосинтез процесси жүрүп, автотрофтуу организмдер пайда болгон. Алардын пайда болушу менен абада кычкылтек пайда боло баштаган. Демек, андан кийинки эра протерозойдо, мындан 2700 миллион жыл илгери, автотрофтуу организмдердин пайда болушу менен абада кычкылтек көбөйгөн. Демек, кычкылтектин көбөйүшү менен абадагы башка уулуу газдарда реакцияга кирип, алар залалсыздандырылган. Акырында ушул атмосферанын үстү тарабында озон катмары пайда болгон дагы. Озон катмарынын пайда болушу бул тирүү организмдердин өөрчүшүнө зор өбөлгө түзгөн. Ушул озон катмары калыптана баштаган. Ал эми суунун ичинде болсо балырлардын бир нече түрлөрү пайда болгон. Алгачкы архейде силер көргөндөй бир клеткалуу балырлар пайда боло турган болсо, ал эми бул жерде болсо жашыл, күрөң, кызыл балырлар пайда болгон. Жаныбарлардын дагы көп клеткалуу, колониялуу тирүү организмдер пайда боло баштаган. Ичеги көңдөйлүүлөр андан ары өөрчүп өнүккөн. Эми тиричиликтин өөрчүшүн андан ары карап көрөлү. Протерозой эрасынан кийин палеозой эрасы кетет. Анда палеозойго назар салалы. Тиричилик кургактыкта да, сууда жүргөн, өз ичинен Кембрий, Ордовик, Силур, Дивон, таш көмүр жана Перм деген мезгилдерди камтыйт. Алгач биз Кембрий, Ордовикке кайрылалы. Негизинен сууда тиричиликтин көп түрдүүлүгү көбөйө баштаган. Омурткасыз жаныбарлардын түрлөрү пайда болгон. Мисалы, ар түрдүү ичеги көңдөйлүүлөр, мунак буттуулар, трилобиттердин саны, моллюскалардын түрлөрү көбөйгөн. Ошентип, сууда тиричиликтин көбөйүшү менен ал эми кургактыкта болсо коз карындар жана бактериялардын саны көбөйгөн. Силурда океан деңиздер азайып, кургактык көбөйгөн. Алгачкылардан болуп, мисалы, өсүмдүктөр кургактыкка чыга баштаган, алгачкы пислофиттер пайда болгон. Пислофиттер андан ары өндүркүрөп өскөн. Балырлардын көптөгөн түрлөрү күрөң, кызыл, жашыл балырлар, омурткасыз жандыктардын көп түрдүүлүгү андан ары көбөйгөн. Трилобиттердин саны көбөйгөн. Моллюскалардын түрлөрү арбын болуп өөрчүй баштаган. Кургактыкта алгачкы көп буттуулар, чаяндар жана канаттары жок курт-кумурскалар пайда болгон. Дивонго кайрылалы, жагымдуу, нымдуу климат болгон. Пислофиттердин саны азайып, алардын ордуна плаум, папоротник, кыркмуун сымал өсүмдүктөр пайда болгон.
Манжа белек балыктардын, жаактуу панцирлі балыктардын көбөйүшү жана алгачкылардан болуп стегоцефалдар кургактыкка чыга баштаган. Булар жерде сууда жашоочулар, балыктар, сойлоп жүрүүчүлөрдүн белгилерин алып жүргөн тирүү организмдер болгон. Кургактыкта курт мурскалардын саны көбөйгөн. Таш көмүр, нымдуу климат болгон, саздардын саны көп болуп, папоротник 40 миң плаундар дараксымал бийик 40 метрге чейин болуп өсүшкөн. Бирок бул мезгилдин аягында алардын массалык кырылышы жана таш көмүрдүн пайда болушу жүрөт. Балыктардын көп түрдүүлүгү андан ары көбөйө баштаган, учуп жүрүүгө жөндөмдүү болгон канаттары бар курт кумурскалар пайда болгон жана алгачкы сойлоп жүрүүчүлөр келип чыккан. Пермде кургак, муздак аба боло баштаган, климат өзгөрүлгөн, чөп сымал папоротниктер калган, трилобиттер кырылып өлүп жок болгон, сойлоп жүрүүчүлөр андан ары өрчүй баштаган. Эми мезозой эрасына кайрылалы. Бул эра өз ичине триас, юра жана бор деген мезгилдерди камтыйт. Алгач биз триаска кайрылалы. Климат континенталдуу болгон, сойлоп жүрүүчүлөрдүн саны көбөйгөн, өзгөчө уруктуу папоротниктер, уруктуу өсүмдүктөрдүн көбөйүшү бул мезгилде жүргөн. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн ортосунда жашоо үчүн күрөш табигый тандалуу жүргөн. Алгачкы сөөктүү балыктар ушул мезгилде пайда болгон жана эң алгачкы сүт эмүүчүлөр келип чыккан. Юра, климат континенталдуу болгон, бул мезгилде сойлоп жүрүүчүлөр жана жылаңач уруктуу өсүмдүктөр, өзгөчө ийне жалбырактуу өсүмдүктөр дүркүрөп өсүп, массалык түрдө өрчүшүнө чейин жеткен. Жана алгачкы тиштүү, учууга жөндөмдүү болгон археоптерикс пайда болгон. Борго кайрылалы. Температура төмөндөй берген, климат суук, жылаңач уруктуу өсүмдүктөр дүркүрөп өскөн жана ушул мезгилде метеориттердин сууктун таасиринен улам динозаврлар, сойлоп жүрүүчүлөр массалык түрдө кырылгандагы, жүрөгү 4 камералуу, баласы ичте өрчүгөн, сүт эмүүчүлөрдүн көптөгөн түрлөрү келип чыга баштаган. Канаттуулардын, жылаңач уруктуулардын түрлөрү көбөйгөн, бул мезгилдин аягында жабгы уруктуулар пайда болгон. Андан ары жерде тиричиликтин өрчүшүнүн кийинки доору кайнозойго кайрылалы. Кайнозой дагы бир нече мезгилдерден турат. Мындан 67 миллион жыл илгери, адегенде палеоген мезгилине кайрылып көрөлү. Палеогенде климат андан ары сууктай берген. Демек, ошол климатка ыңгайланышкан тирүү организмдер сакталып калган. Мисалы, өсүмдүктөргө кайрыла турган болсок, өсүмдүктөрдүн ичинен жылаңач уруктуу өсүмдүктөр массалык түрдө саны кыскара баштагандагы, алардын ордун жабыруктуу өсүмдүктөр түзгөн. Себеби көрүп турасыңар, жабыруктуу өсүмдүктөр гүлдүн пайда болушу менен гүл, урук пайда болгон, уруктун сакталышы, кармашы бул мөмөнүн ичинде болот дагы жабык түрүндө. Өз кезегинде ал түрдүү таасирлерден, сырткы чөйрөдөн сактайт дагы. Демек, уруктун эч бир тоскоолдуксуз бир жерден экинчи жерге таралышына зор мүмкүнчүлүк түзгөн дагы. Ошондуктан жылаңач уруктуулардын санын азайып, жабык уруктуу өсүмдүктөрдүн санынын көбөйүшүнө зор мүмкүнчүлүк түзгөн. Мындан сырткары учуп жүргөн курт кумурскалардын сандары көбөйгөн, канаттуулар да азыркыдай мезгилдеги абалга келе баштаган. Ошондой эле адамдын келип чыгышында алгачкы бутагында биз билебиз, дриопитек деп дарактарда жашаган адамсымал маймылдар, мынакей ошолордун келип чыгышы дал ушул мезгилге таандык. Андан кийин неоген келет. Неогендин келиши менен ушул токойлордун массалык түрдө кыскарышы, анын ордуна чөп өсүмдүктөрүнүн, бадалдардын ээлеши зор өзгөрүүнү жараткан. Ошондой эле курт кумурскалардын бир топ түрлөрү келип чыккандагы, алар ар түрдүү чөйрөдө жашоого ыңгайланышкан. Мисалы, сууда дагы, топуракта дагы, абада дагы учуп жүрүүгө ыңгайланышкан курт кумурскалардын жаңы түрлөрү пайда болгон. Андан кийин акыркы мезгил бул антропоген. Антропогенде ушул адам келип чыккан, акыркы ушул акыл эстүү адам деп аталган түрдүн келип чыгышы менен аяктайт. Андан аркы өрчүү бизге маалым. Демек, алгачкы адамдардын келип чыгышынын түпкү теги ушул дриопитектер, проплиопитектер, алардан эң байыркы адамдар байыркы, анан учурдагы адамдар, кроманьондор, анан азыркы мезгилдеги акыл эстүү адам Homo sapiens пайда болгон. Ошентип, жер бетинде тиричиликтин өрчүшүндө бүгүнкү күндөгү биосферада кандай тиричилик болсо, ошондой абалга келген антропогендин аягында. Мынакей балдарым, биз силер менен жогоруда органикалык дүйнөнүн өрчүү тарыхы, алардын ар бир доорлоруна токтолуп өттүк. Эми кеп кезеги суроодо болсун, анда жакшылап ойлонуп жооп бергенге аракет жасап көрөлү. Эмне себептен тиричиликтин өрчүшүндө жылаңач уруктуулардын саны азайып, ордун жабык уруктуулар ээледи?
Башкача айтканда, жылаңач уруктуу өсүмдүктөр азайып кеткен дагы жабык уруктуу өсүмдүктөр көбөйгөн. Жоопторго кайрылалы. Биринчиси, жабык уруктуулардын уругу мөмөнүн ичинде. Экинчиси, жабык уруктуулар сууда мыкты таралган. Үчүнчүсү, жылаңач уруктуулардын уругу аз. Төртүнчүсү, жылаңач уруктуулар кургакта өсө алышпайт деген жооптор болду. Мен силерге суроону дагы бир жолу кайталап коеюн. Эмне себептен тиричиликтин өрчүшүндө жылаңач уруктуулардын саны азайып, ордун жабык уруктуу өсүмдүктөр ээледи? Жооптор, жабык уруктуулардын уругу мөмөнүн ичинде болгондуктан. Экинчиси, жабык уруктуулардын сууда мыкты таралгандыгынан. Үчүнчүсү, жылаңач уруктуулардын уругу аз. Төртүнчүсү, жылаңач уруктуулар кургакта өсө алышпайт деген жооптор болду. Туура жообу биринчи. Мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Жылаңач уруктуу өсүмдүктөрдүн саны азайып, жабык уруктуу өсүмдүктөр ээлеген. Себеби жабык уруктуу өсүмдүктөрдүн уругу мөмөнүн ичинде сакталып корголот дагы, ал өз кезегинде таралууга зор мүмкүнчүлүк түзгөн деп. Эми биз силер менен ушул органикалык дүйнөнүн өрчүшүнүн багыттарын, же болбосо эволюциянын башкы багыттарын карайлы. Биз жогоруда айттык, кайбир тирүү организмдер биологиялык регресске учурап, кайбирлери биологиялык прогресске учураган экен. Башкача айтканда, түрлөрдүн санынын азайышы, ээлеген ареалынын кыскарышы, өлүп жок болушу бул биологиялык регресс болуп эсептелинет. Мынакей алдыңарда мамонттар турат. Булар өлүп жок болгон тирүү организмдер. Демек, биологиялык регресске учураган экен эволюцияда. Ал эми эволюция процессинин жүрүшүндө тирүү организмдердин санынын көбөйүшү, ээлеген ареалынын кеңейиши ал түрдүн көбөйүп, өсүп, ошол чөйрөдө жашоо үчүн күрөштө жеңишке жетип, табигый жактан тандалып жашап кетишине, башкача айтканда биологиялык прогресске учурашына зор мүмкүнчүлүк түзөт. Бул биологиялык прогресс да бир нече жолдор менен жүрөт. Ал жолдор ароморфоз, идиоадаптация жана дегенерация болуп эсептелинет. Азыр биз ушул биологиялык прогресстин ар бир жолуна токтолуп көрөлү. Биологиялык прогресс демек түрлөрдүн санынын көбөйүшү, алардын өрчүшү, жер бетинде таралышы экен, ээлеген ареалынын кеңейиши экен. Ароморфозду түшүнүү үчүн биз өсүмдүктөрдүн эволюциясына кайрылалы. Биз жогоруда айттык, органикалык дүйнөнүн өрчүшүндө ар бир эрага токтолдук. Мынакей ошондо архейде дээрлик тиричилик жок кезде, анда алгачкы бир клеткалуу бактериялар, көк жашыл бактериялар, цианобактериялар пайда болгон дедик. Мынакей алар акырында палеозойдо күрөң, кызыл, жашыл, башка балырлардын пайда болушуна мүмкүнчүлүк түзгөн экен. Демек, түзүлүштөрү дагы татаалданып атат, көрүп турасыңарбы? Андан соң мындан 400-300 миллион жыл илгери споралуу өсүмдүктөр, папоротниктер, плаундар, кыркмуундар пайда болгон дагы. Алардын ордун акырындап 280 миллион жыл илгери жылаңач уруктуу өсүмдүктөр ээлеген. Көрүп турасыңарбы? Демек, споранын ордуна урук пайда болду. Бирок акырындап ушул мезозойдун аяк жагында болсо, жылаңач уруктуулардын ордун жабык уруктуу өсүмдүктөр ээлеген деп айттык. Себебин биз жогоруда суроодон дагы, сабактын жүрүшүндөн дагы карадык. Көрүп турасыңарбы? Демек, ароморфоз деген бул тирүү организмдердин түзүлүштөрүнүн татаалданышы экен. Көрүп турасыңарбы? Эволюциялык өнүгүүдө бул уюмдашуу деңгээлдеринин дагы жогорулашына, тиричилигинин дагы жогорулашына алып келет. Эми биз биологиялык прогресс, анын ичинен идиоадаптация деген жолун түшүнүү үчүн биз курт кумурскалардын ооз аппараттарынын түзүлүшүнө кайрылып көрөлү. Мисалы, алдыбызда кумурсканын кемирүүчү ооз аппаратынын түзүлүшү, арынын кемирип соруучу ооз аппаратынын түзүлүшү, чиркейдин жирип соруучу ооз аппаратынын түзүлүшү жана көпөлөктүн соруучу ооз аппаратынын түзүлүшү турат. Булардын баардыгы ошол эволюциянын жүрүшүндө белгилүү бир чөйрөдө жашап, тиричилик кылып кетишине зор өбөлгө түзүүчү негизги денесинин бөлүктөрү болуп эсептелинет. Башкача айтканда, бул жерде ар бир кумурска, ары, чиркей, көпөлөк өзлөрүнүн жеген азыгына жараша алардын ооз аппараттары ушундай түзүлгөн. Башкача айтканда, ошого ыңгайланышкан. Идиоадаптацияны дагы жакындан түшүнүү үчүн дагы бир мисал келтирейин. Мисалы, дан өсүмдүктөрүн көрүп турасыңар. Ушул дан өсүмдүктөрүнүн гүлдөрү кызыл-тазыл түстө эмес. Булар шамал аркылуу чаңдашуучу өсүмдүктөр. Мынакей гүлүн көрсөтүп коеюн. Ушул гүлүндө аталыгы менен энелигине назар салгылачы. Энелиги дагы, аталыгы дагы ушул шамал менен чаңдашууга ыңгайланышкан. Мисалы, аталыгы көрүп турасыңар, гүлдөн чыгып, узун болуп аталык жипчелери жана бери
гүлдүн сыртына чыгып ушул шамал менен учууга ыңгайланышып турат. Энелиги да өз кезегинде түкчөлөрдү, түрпүлөрдү пайда кылып атат. Бул ошол чаңчаны кармап турууга ыңгайланышкан. Мындан сырткары идеоадаптацияга мисалы кактустарды же болбосо ушул кургак жерде жашаган ксерофиттерди мисал келтирсек болот. Булардын ошол жашаган чөйрөсүнө ыңгайланышуунун натыйжасында же болбосо ушул сууну аз буулантуу үчүн жана коргонуу үчүн булардын жалбырактары тикендерге айланып кеткен. Дал ушул тикенге айланышын негизинде биологиялык эволюцияда булар прогресске учурап, жашап, өзлөрүнүн тукумун калтырып келе жатат. Жаныбарларда мисалы мен ушул тала таякчасын алып карап көрөйүн. Бул организм тек гана өңү менен гана окшошпостон, ушундай бир чыгармачылык менен формасындагы, кебете кешпириндагы ошол жашаган чөйрөсүнө ылайыкташкан. Көрүп турасыңарбы? Өңү дагы жашыл, кебетеси таякчадан эч бир бутактан айырмалоого мүмкүн эмес. Демек, бул ушул эволюцияда табигый тандоонун чыгармачылык мүнөзү десек болот. Эми биз ушул биологиялык прогресстин дагы бир жолу дегенерация, же болбосо жалпы дегенерацияга каралалы. Ал үчүн мен кадимки эле битти алайын. Дегенерация деген эмне? Бул эволюция процессинин жүрүшүндө тирүү организмдердин түзүлүшүнүн жөнөкөйлөп кетиши. Мисалы биттердин кадимкидей эле канаттары болгон, уча турган. Бирок булар митечилик менен тиричилик кылгандыктан эволюцияда алардын канаттары жоюлуп кеткен, редукциялангандагы дал ушундай абалга келип митечилик кылып, тиричилик кылышат. Ошондой эле сокур чычканды алып карап көрөлү. Булар жер үстүндө эле жашаган чычкандар болгон, бирок эволюция процессинин жүрүшүндө булар жер астына кирип, ошол жер астында топурактардан өзлөрү тамагын таап жеп, азыктангандыктан бул жер алдында жарык жок да, демек көздүн көрүүнүн кереги жок. Ошондуктан акырындап ошо көздөрү редукцияланып, жоюлуп бара жаткандыгын көрүп турасыңар. Демек, түзүлүшү жөнөкөйлөп атат. Дегенерацияга да бир сонун мисал, бул мите өсүмдүк чымылдыкты келтирейин. Сары чырмоок деп коебузго. Биздин бакчаларыбызда көп эле кездешет. Чоңойтуп көрсөтөйүн. Мынакей, булардын, бул өсүмдүктөрдүн жалбырагы дагы, тамырлары да жок, сабактары эле бар, жана соргучтары бар дагы. Булар мите болуп эсептелинет дагы. Ушул өзүнүн ээсини соргучтары менен анын ширесин соруп, тиричилик кылып, митечилик кылып жан багат. Демек, эволюцияда дал ушундай организмдер биологиялык прогресске учураган экен. Эми биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндөгү терминдерге кайрылалы. Араморфоз организмдин жалпы уюмдашуу деңгээлдерин жана жашоого болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылган организмдин түзүлүшүнүн жана функциясынын татаалданышы. Идеоадаптация организмдин чөйрөнүн белгилүү шартына ыңгайланышуусуна шарт түзүүчү майда эволюциялык өзгөрүүлөр, ал жашоо үчүн күрөштө пайдалуу. Аны биз көрдүк. Дегенерация организмдин түзүлүшүнүн жөнөкөйлөшүнө алып келүүчү эволюциялык өзгөрүүлөр болуп саналат. Мынакей балдар, ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле эволюциянын башкы багыттары, биологиялык прогресс, биологиялык регресс, араморфоз, идеоадаптация, дегенерация жана ошондой эле органикалык дүйнөнүн жалпы өрчүү тарыхы менен тааныштыңар. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.